айтып атпайбы Отунбаева, Текебаев биз парламенттик башкарууга биз алып келгенбиз, биз ошол конституцияны жазганбыз, анан ошол конституцияны биз азыр кайрадан реформага жол бербейбиз жана башка да. Анткени биз деген сөз бул көпчүлүк. Мен деген сөз бул жоопкерчилик. Ошол биз дегендерди көрдүк да. Айтып атпайбы, ата бейиттен ант беришип, элге эчтеке, мамлекетке эчтеке кылбай коюшту дагы. Азыр алардын бир эле мындай айтканда кормушка деп коет да, партийный системачы. Бул аябай чоң мындай саясий бизнес экен, аябай чоң акчалар экен ал жердечи. Миллиондогон долларлар экен деп айтып атпаймынбы? Азыр ошолордон алар кол жууп калат. Бул бир. Бирок бул мындай эле нерсе да, алардын чочуганы Садыр Жапаров айтып атпайбы, ош окуясындагы күнөөлөрдү ким күнөөлүү болсо мен жоопко тартам деп. Аны да эл Садыр Жапаровдон талап кылып атат. Садыр Жапаров ош окуясы боюнча иликтеш керек. Апрель окуясында ким күнөөлүү болсо, аларды дагы мындай айтканда жазалаш керек аягына деричи. Анан албетте бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн башкаларын тиешеси бар күнөөлүүлөрдүн уйкусу эле качпастан жан дүйнөсү талкаланып, адам баласындагы ички сезиминдеги тынчтык аларда уже талкаланып кетти да, күзгү сынгандай. Анан ошон үчүн жан талашып, мындай айтканда атакага өтүштү да. Болгондо да баары биригип алып. Мына ошол нерсе келатканын коркуп, сезип, анан албетте алар каршылык эле көрсөтпөстөн кечирип коесуңар, аябосуз тепкиге Садыр Жапаровду алып атышат да. Канчалык Садыр Жапаровду тепкиге алсаңар, ошончолук жөнөкөй карапайым калк Садыр Жапаровду колдойт, урматтуу коллегалар. Урматтуу менин саясатчы коллегаларым, 5-чакырылыштагы депутат болгон коллегаларым. Мен ачык айтып коеюн, ошончолук эл колдойт. Себеби Садыр Жапаров жалпак тил менен элге түшүнүктүү болсун деп сүйлөп, элди мүдөөсүн аткарып атат да. Ал мүдөөсүн аткарып аткандан кийин, элди мүдөөсүн аткаргандан жараткан дагы Жапаровду колдоп турат. Азыр мен ким менен сүйлөшпөйүн, кимди колдойсуң деген суроого Садыр Жапаровду деп жооп берип атышат.